Ассаламу алейкум, ардактуу Азирет Осмонов каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Мен бүгүн сиздерге жумуш ордунду көрсөтүп коюуну туура көрдүм. Анткени бул жерде сиздерге багы чыгып аткан, сиздер көрүп аткан тамашалардын баардыгы мына ушул жерден монтаждалып даярдалат, ушул жерден сиздерге көрсөтүлөт. Ал эми мен бүгүнкү баягы жумуш ордунду кайсы жакта эмне болуп кызмат кылам, ошонун баардыгын сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул жакта биз автордук бөлүмдө отурам азыр. Марс айым эжекебиз өзүнүн программасын, Давагер деген программасын даярдап атат. Бул жакта биз үндөрдү ушул жактан жаздырабыз, бул бөлмөдөн. Бул жакта болсо бизден оператор, монтажерлор. Жалпысынан биз мен New TV телеканалында иштейм, 2 жыл болду иштеп атканыма. Бул жакта мен алып баруучумун, Таңманай деген программанын алып баруучусумун. Мына ушул бөлмөдө биз Таңманайдын командасы ушул бөлмөдө кызмат кылабыз. Азыркы учурда баардыгы съемкага кеткендигине байланыштуу эч ким жок бөлмөдө. Бул жак Б корпусу болуп саналат. Ал эми биз азыр А корпусуна барып ошол жакты көрсөтүп берейин сиздерге. Ал жакта бизде студиябыз бар, ошол жактан күнүгө эфирге чыгабыз. Жүрүңүз. Достор, New TV телеканалы жөнүндө бир аз маалымат бере кетейин. Биздин Дарек Малдыбаев, Акунбаева көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашканбыз. Чыгып жатканыбызга, эфирге чыгып жатканыбызга 2 жыл болду. Ушул 2 жылдан бери ушул телеканалда кызмат кылам. Ага чейин Пирамида телеканалында иштегем. Негизи мен кесибим боюнча журналистмен, Кыргызстан эл аралык университетин бүтүргөм. Бул телеканалда ошол алып баруучулук кызматты кылам. Таңманай деген берүүнү алып чыгам. Андан сырткары ошол бош убактымда сиздерге жылмаюу тартуулай турчу видеолор чыгарып турам. Азыр болсо мынакей биз экинчи А корпусундабыз. Бул жака кирип сиздерге ичин көрсөтөйүн. Ар бир кызматкер ушинтип колунун коюп кирет. Бул жак биздин А корпусу. Бул жакта биздин башкы продюсерибиз отурат. Ал эми бул жакта жаңылыктар бөлүмү. Азыркы учурда маалымат топтоо менен алек болуп аткан экен. Өздөрүнүн чогулушун жүргүзүп, тоскоол болбой эле. Ал эми бул жакта кетсек, бул жак биздин ак үй. Ак үйдүн ичин көрсөтпөй эле коеюн. Бул жак биздин ашкана. Ашкана азыркы учурда жабык, орозо болгондуктан баардык биздин кызматкерлер орозо тутуп атышат. Ошон үчүн жабык бул жак, эч ким тамак ичпей эле. New TV телеканалынын логотиби. Бул жерде коноктор күтүшөт. Ал эми азыркы учурда эфирге кетип аткан учуру бул Айгерим. Бул Айгерим эжекебиздин эфирге кетип атат. Эми өзү болсо азыркынын азаматтары деген программаны алып баратат. Эмнени түшүндүрөт азыркынын азаматтары? Азыркынын азаматтарын түшүндүрөт. New TV телеканалынын New TV YouTube каналына кирип азыркынын азаматтары деп карасаңыздар, Айгерим эженин программасы чыгат. Бул жакта биз боёнобуз, эртең менен эфирге чыгаардан мурун. Бизди боёгон болсо Гука, Гүлбарчын деп аты Гүлбарчын. Инстаграмда Кандайсыңар? Инстаграмда ким? Гүлбарчын 95 ушундайбы? Точка КВ 95. Кыскасы ушундай Гүлбарчын десеңиздер табасыздар. Ушул жерден боёнуп чыгабыз. Бул жакта эфирлер ушул жактан кой берилет, ушул жактан кетет эфирлер. Ал эми бул жакта биздин студиябыз бар, ушул жактан Таңманай берүүсү эртең менен саат 8ден 9:30га чейин ушул жактан чыгабыз. Аны көрүп турсуздар, New TV телеканалын эртең менен эрте коюп, андан кийин кайталоодо кетет. Азыр ушул жакта эфир жүрүп аткандыгына байланыштуу ичин студиянын ичин көрсөтө албайм, киргенге болбойт. Акырын эфир жүрүп жатат дейт, акырын сүйлөшүбүз керек. Достор, Азирет Осмонов каналынын көрүүчүлөрү, мынакей мен азыр сиздерге өзүмдү тааныштырып өттүм. Ушул каналда 2 жылдан бери кызмат кылам. Сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, көчөдө пранк кылып, элдер тамашага салып жүрсөм, бул актербу деп ойлоп калышыңар мүмкүн. Мен актер эмесмин, актерчулук чеберчилигим деле жок. Мен болгону журналистмин, бул жакта алып баруучу, монтажер, оператор болуп кызмат кылам. Анан анча-мынча ушул сиздерге күлкү тартуулоо максатында тамашаларды тартып чыгарып турабыз. Ушул каналдан алыстабай туруңуздар, алдыда сиздерди чоң долбоорлор күтүп турат. Буюрса, жакшы ниеттерибиз бар, жакшы пландарыбыз бар, жакшы идеяларыбыз бар, жакшы тамашалар чыгат буюрса. Анан ар бир көрүүчү менин видеолорумду көргөндөн кийин лайк басып, анан алдына комментарий жазып, сиздерге видео жакса да, жакпаса дагы сиздердин комментарий, сиздердин оюңуздар мен үчүн абдан маанилүү. Аны унутпаңыздар. Анан каналга жазылууну унутпаңыздар. Элдер менен бөлүшүп туруңуздар, ар дайым активдүү болуп туруңуздар. Мен журналист болуп иштегенден кийин көпчүлүк учурда көчөдөн элдерден интервью аларда көпчүлүк элдер биз микрофонду сунуп, камераны көрсөткөндө эле көпчүлүк
көпчүлүгү качып кетишет. Анан көпчүлүгү баягы суроого жооп бербей ушундай керсейип кетип калган учурлар дагы болот. Ошол нерселердин баардыгын баягы эсте калтырып, эске тутуп, биз тескерисинче элдерден суроо алып көргөнбүз. Ошол тууралуу азыр алдыдагы видеороликти көрсөңүздөр болот. Анан алдына комментарий жазыңыздар, аны унутпаңыздар. Сиздерди сыйлаган, урматтаган Азирет Осмонов, каналдан алыстабаңыздар. Мен силерди жакшы көрөм. Саламатсызбы? Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Жакшы. Каяктан келдиңиз? Үйдөн эле? Үйдөн эле. Атыңыз ким? Аида. Аида. Мага суроо бериңизчи. Суроо? Эмне боюнча? Билбейм, каалаган сурооңузду беребиз. Ораза кармап атасызбы? Кармап атам, микрофондон кармап атам. Кандай өтүп атат оразаңыз? Орозонун бутунан кармадым да, сразу элечи. Кайсыл жерден кармаш керек эле? Кармадым. Анан кармап, дагы эле кармап турам азырда элечи. Сиз кармадыңызбы? Кайерден кармадыңыз? Кармадым. Мен болсо башынан кармадым. Башынан. Кабыл болсун оразаңыз. Кийинки суроого өтүп барсак. Кийинки суроо. Эмне суроо берейин? Билбейм даже. Үй бүлө элесизби? Үй бүлөлүү эмесмин, азыр боп бойдокмун, жүрөгүм бош. Сиңди пиңдиңиз жок беле үйлөнөйүн дедим мен. Бар эми жакында келсе анда айтайын. Дубайда. Дубайдабы? Сизге окшош татынакайбы? Менден өтөт. Сизден да сулуу. Анда мен сизге күйөө ала болоюн, бажырайып. Ошо сразу айтпадым ошон үчүн. Мындай суроо бердим. Болду, өчүргүлө. Калган разговор мындан сырткары. Кийинки немеге өтсөк, менде суроо бар да мындай. Сиздин мамаңыздын кайненеси сизге ким болот? Сиздин апаңыздын кайненеси? Апамыздын кайненеси. Ой. Билбейм даже. Сиздин апаңыздын кайненеси сизге Чоң апа болот? чоң эне болот, сиздин жолдошуңуздун кайненесичи? Жолдошумдун кайненеси тоже чоң апа эле болот? Жолдошумдун кайненеси. Подождите. Кандай дедилер? Жолдошуңуздун кайненеси. 3 секунда, 3-кө чейин. Апам болот? Апаңыз болот да. Таталбы экен? Таталбы. Ийгилик сизге, жакшы барыңыз, Болуптур мейли. Кайнеже, жакшы барыңыз. Саламатсызбы, жеке? Атыңыз ким? Пожалуйста, не снимайте. Кыргызча сүйлөйсүзбү? Жок. Өзбексизби, жеке? Уйгур. Кыргызча билесизби? Түшүнөм, жакшы. Жакшы анда. Негизи ушул уйгурлардын кыздары сулуу болушат да, анан мен үйлөнөйүн деп жүрдүм эле да, ушул кыздар болсо мага ылайыктуу кыздарыңыздар барбы? Сизге күйөө ала болоюн. Сизде сулуу бала көп? Чын эле көппү? Все, анда сиздин номериңизди алып калайын мен. Уйгур Кызларымызды берип болдук да. болду. Уже кемпир, кызлар бол. Унун 2 кызы чыгып кетти. Менин бир кызым турмушка чыкты. 11 кызым? Бир кыз, Бир кызыңыз, Кыз калбадыбы сиздерде? Калмай калды. Той ата. Чыкады, өздөрү. Макул анда, кеттим анда мейлиңиз. Ийгилик эжеке. Учурашып эле коеюн дедим, учурашып эле коем. Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Кутман күнү барыңыздарга. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Мындай токтоп турсаңыз деле болот, аябай шашпасаңыз. Мындай да. Азирет Осмонов деген канал YouTube'дан көрсөңүздөр болот. Мен сиздерге суроо берейин деп келгем, бирок сиздерди көрүп кайра суроомду унутуп калдым да. Билбейм, ошон үчүн сиз суроо бериңизчи мага мейиңиз. Кармаңыз. Эмне суроо бересиз? Билбейм, каалаган сурооңузду. Билбейм даже. Эмне? Канча жаштасыңар? Эмне жөнүндө берсиң? Эркектин жашын сурабайт. Эмне жөнүндө суроо берели, ошону айтса? Сиздерге эмне кызык болот? Эмне жумуш кыласыздар? Балким жумушуңуздарга байланыштуу. Любой суроого жооп берем да, мен ушундай кыйын боламын. Молодец. Эми биз соода кылабыз, соода боюнча эле азыр. Соода боюнча ошо Дордой жакка барып атканбыз. Товарыбыз түштү экен, көрүп алсак, анан эртең менен оптовый алып кетебиз, ошо. Жок, суроо бериңиз мага. Сага эмне деп суроо берем эми? Алдыңыз го өзүнчө эле. Ооба. Эмне деп суроо берем? Эмне жүрөсүң биякта мисалы? Дордойдун келечеги тууралуу. Дордойдун келечеги кандай болот чын эле? Балким, Дордойдун келечеги мондай. Мен Салымбековмун да. Эми урматтуу туугандар, урматтуу эжеке, бул Дордойдун келечеги абдан чоң. Буюрса биз ошол жерлерге соода борборлорун салып, заманбап баягы чоң магазиндерди салып, сиздер кышында үшүбөй, бутуңуздар үшүбөй, жылуу жумшак иштей турган кылып,
шарттарды түзүп беребиз. Анан бул келечеги абдан чоң. Жакшы экен, жакшы. Ошондой эле болсо жакшы болот эле бизге дагы жашоо. Макул. Экинчи суроо. Макул, мен сизге бир суроо берип коеюн анда. Эми эстебедим суроомдучу. Сиздин апаңыздын кайненеси сизге ким болот? Менин апамдын кайненеси чоң эне болот. Чоң эне болот. Сиздин жолдошуңуздун кайненесичи? Кайнене болот. Кайненесиби? Ал да чоң эне болот, чоң кайнене болот. Сиздин апаңыз болот ал эжеке. Ийгилик кечке жакшы барыңыз, көңүлдүү күн. Саламатсыздарбы? Тамагыңыздар даамдуу болсун, жей бериңиздер. Орозо эмес экенсиздер. Неме, бир-эки суроо берейин деп эле келген болчу. Мен суроо бербейм. Менде суроом калбай калды да, анан сиздер суроо бериңиздерчи мага. Билбейм, сиз өзүңүзгө кызыктуу болгон эмне суроо бергиңиз келип атса ошону баарын бериңиз. Кыргызстан оңолсун деймиш ой, качан оңолот дегеним эле? Ошол суроону мага берип атасызбы? Жок, чоңдорго. Чоң жок, мага суроо бериңиз. Сагабы? Сиз азыр журналистсиз, вот, неме, камера тартып атат сизди. Бияктабы? Эмне суроо берсем? Ойлонуңуздар. Сачмалама. Мен сиздерден интервью алайын десем, өлө качасыздар го, азыр мен деле шашып атам да мисалычы. Жок, беришиңиз керек, болуңуз. Башкалардан эле алгыла. Жок, сиз эртең кетебиз бияктан. Каякка кетесиң? Сага кетебиз биз. Той ата. Сенега чыга турган эмебиз. Ал жака эмнеге кетип атасыздар? Ошол жакта жашайсыздар. Жашайбыз ошол жакта, гражданин эмес ошол жакта. Мен замужем, гражданкамын. Сиз Турциянын Турциянын гражданкасымын. түркчө анда биздин көрүүчүлөргө салам айтып, салам жолдоп коюңуз. Эме деп акмайт? Мерабалар. Сиз Жок, мен жолдобойм. сиздин кызыңызбы? Кызым. Мен сизге күбө ала болоюнчу. Окуй, жакшы туруңуздар, ийгилик, биз кеттик. Мен сизге суроо бербей эле коеюн, сизди кыйнапчы. Вот, сиз мени кыйнап суроо бериңизчи меңиз. Майли. Так, Кыргыз Республикасынын Конституция күнү качан кабыл алынган? 5-майда. Жылын сиз билесизби? Эми азыр биз жарандардан сурап жүрөбүз, ошого сизге бир-эки суроо менен кайрылабыз дагы. Андан кийинки суроого өтө берели, андай боло турган болсо. Так, Чыңгыз Айтматов кайсы жылы, каерде, качан төрөлгөн? Чыңгыз Айтматов 2010-жылы Талас облусунун Шекер айылында төрөлгөн. 2010-жылы дейсизби? Азыр биз кайсы жылда жашап атабыз? Биз азыр 2019-да жашап атабыз. Ошондо 2010-жылы төрөлгөн болсо, 2019-да жашаган болсо кандай болот ошондо? 80 жашка чыккан болот да ошондо. 2010-жылы төрөлүп атпайбы? Ооба. Азыр биз 2019-да жашап атпайбызбы, ошондо канчага чыккан болот? Жок, ошондо канча? Ошондо 4кө чыккан болуп калабы? Тамаша байке, ийгилик байке, окшош да. Сиз журналистти бүттүңүз белесиз? Мен өзү филология факультетинде окугам. Ошо жакшы сүйлөйт экенсиз. Атыңыз ким? Тыныбек ат. Суңгурду. Неме кылыңызчы байке? Менде суроом жок болуп атат да, сиздерге берейин десемчи. Вот сиз суроо бериңизчи мага. Эмне боюнча, эмне темада? Билбейм, өзүңүзгө кызыктуу болгон темада суроо бериңиз. Сиз жооп бересиз. Мен жооп берем. Эмне жөнүндө сурасак? Айыл чарба, мал тууралуу сурасаңыз болот. Чөп тууралуу, койлор, трактор, дыйканчылык. Мен өзүм дыйканмын. Эмне жөнүндө айтып Любой, бересиз? чеснок, мяснок. Малина боюнча айтып бериңизчи. Малина боюнча айтып бериңизчи. Любой. Малина боюнча айтып бериңизчи. Бул малинан не өстүрүү боюнчабы? Өстүрүү боюнча, сбыт боюнча, экспорт боюнча да. Суроо берсеңиз анан айтып берем. Малина мисалы былтыр. Жакыныраак караңыз. Былтыр аябай арзан болду да баасы. Бул ушул жылы кандай болот дейсиз? Келаткан баасы экспортко чыгабы, чыкпайбы? Мен анда эксперт катары кармаңыз. Эксперт катары жооп берип коеюн андай. Мындай жакыныраак кармаңыз. Эми бизде ошол жогорку кеңеште бул маселени чечкенге аракет кылып атабыз, байке. Анан эми буну биз 4-чү ошол отурумда карап, бул маселени карап үстүнөн иштейбиз буюрса байке. Анан малинанын баасын жогорулатабыз. Кудай буюрса, Кыргызстан оңолот, алтындарым. Анан эми бул баягы малина деген бул аябай мындай назик жан да. Бул нерсени биз көпкө сактай албайбыз. Ошого Сактанбайсыз болосузбу? Жок, мен өзүм депутат, жогорку кеңештин депутаты болом, Дастан Бекешев деген. Анан эми ушул малинаны экспорттоодо эмнеден кыйналып калып атабыз? Көпчүлүк учурда ушул
малинаны көпкө чейин сактай албайбыз, анан бул жактан чет жакка чыккычаңды көпчүлүгү эзилип баягы кетип аткандыгына байланыштуу бизде логистикалык борборлорду салып атабыз. Ошо байке анан малинаны жакшылап өстүрө бериңиздер. Ийгилик буюрса мына малинанын баасын көтөргөнгө биз да аракет кылып атабыз. Сиз жана эле тиги Дастан Бекешев дейсизби? Ошондой көп нерсе обещать этет окшойсуздар, Класстарбы ошол нерсени? Көп нерсени обещать этебиз, бирок көбүн кылбайбыз да, ошол жагы болуп атат да анан. Бирок малинанын баасын көтөрөбүз, ишенип койгула бизгечи. Кийинки суроолорду бере берсеңер. 6-чы микрофон. Башка Байке, ийгилик байке. Азирет Осмонов деген YouTube'да каналы бар, ошол жакка кирип, өзүңүз ошол жактан көрөсүз. Атыңыз ким? Алас. Үйлөнгөнсүзбү? Мынакей. Көргөз калыңыз келинчегине. Жеге кандайсыз? Жакшысызбы? Ийгилик байке. Байкем аябай неме малина боюнча суроо берип алды. Жакшы барыңыз. Давайте. Саламатсызбы чоңуз? Саламатсызбы? Аты жөнүңүз? Мырзайым. Мырзайым Керимкулова, Жок, Абдыбакирова. Адашып калдым. Мен сизге суроо берейин деп деле келген жокмун. Вот, наоборот, сиз мага суроо бериңиз. Мен сизгеби? Сиздин атыңыз ким? Атым Дөлөнбай. Дөкүш деп койсоңуз болот. Дөкүш. Ясно. Канча жаштасыз? Жашымбы? Жашым 92-демин. Ой, 92 дейм да. Кайсы каналда иштейсиз? Каналда New TV деген телеканалда иштейм. Ясно. Интересная работа, вам нравится? Да, нравится. Ой, башкача эле. Тамаша, жакшы, жагат мага. Ясно. Ну вот, держите, я очень спешу. Мен сизге бир суроо берейин анда. Сиздин апаңыздын кайненеси сизге ким болот? Апа, чоң апа. Менин мамамдын кайненеси апа, чоң апа болот да. Чоң энеңиз болот, Чоң эне, чоң апа. Анда сиздин жолдошуңуздун кайненеси сизге ким болот? Магабы? Мама болот да. Менин апам болот да. Менин жолдошумдун кайненеси мага апа болот, Сиздин бөлөңүздүн кошунасы сизге ким болот? Менин бөлөмдүн кошунасы болот. Туура. Ийгилик сизге, барып алыңыз. Атыңызды ким дедиңиз? Мырзайым. Турмушка чыктыңыз беле? Жок. Турмушка чыгыла экен достор, Мырзайым. Инстаграмда кимсиз? Райымкулова. Райымкулова, 700 сом болду реклама. Рахмат. Тамаша, ийгилик. Жакшы барыңыз. Ассаламу алейкум жарамазан, 12 айда бир келген орозо жан. Орозоңуз кабыл болсун байке жан, адыр айт олордон. Айгыр мени бай бизгелик, бата берейин. Жарамазан айтканда эмне болчу эле билесиз да? Жөн эле турасыз го, дагы эле капчыкты колго кармап эле. Так, 50 сом берип атат достор. Жарамазан айтыш керек турбайбы, көрсөчү. Атыңыз ким? Тилек. Тилек. Мен сизге бир суроо берем. Туура жооп берсеңиз 50 сомуңузду кайтарып берем. Эгер жооп бере албай калсаңыз, менде калат 50 сомчу. Мындай суроо. Сиздин келинчегиңиздин кайненеси сизге ким болот, батыраак? Мен азыр келинчегим жок. Негизи да? Макул анда. Сиздин апаңыздын кайненеси сизге ким болот? Билбейм азыр. Сиздин апаңыздын кайненеси сизге ким болот? Сиздин чоң энеңиз болот. Сиздин чоң энеңиз болот. Жа, ийгилик байке, акча менде калды эми. Так. Макул, менин суроомо жооп бере албай калдыңыз. Мен сиз суроо бериңизчи. Мен сизге суроо беришим керек, Любой суроо, каалаган. Эмнени каалап атсаңар ошол суроону берем. Кыргызстандын президенти канча мөөнөткө шайланат? Түркістандың? Кыргызстан. 5 жылға? 6 жылға? Кайра акчаңызды кайтарып берейин. Ийгилик байке. Давай, жакшы жете алгыла. Саламатсызбы? Сизге бир суроо бербейбиз да. Вот, сиз мага суроо бериңизчи. Кандай? Билбейм, өзүңүзгө кызыктырган, сизди кызыктырган. Сиз журналистсиз азыр. Мага суроо бериңиз. Койчу мен жаштардан. Бериңиз, бир суроо берип коюңуз. Любой суроо бериңиз, мен сразу жооп берем. Болуптур. Кыргызстан качан оң болот? Кыргызстан төө бар го. Ошонун куйругу жерге тиет го. Ошондо оңолот болуш керек. Значит, оңолойт экенсиз. Оңолобуз эжеке, эртең оңолобуз буюрса, карап туруңуз. Кудайым буюрса, Кыргызстан оңолот. Алмазбек Атамбаевдин сөзү эсиңизде да? Кудай алтындарым, берекелерим. Эжеке жакшы барыңыз, ийгилик. 12 айда бир келген орозо жан.
Орозоңуз кабыл болсун эжеке жан, адыр-адыр толордон. Айгыр мени бай биз келдик. Айгыр башын ай тарта албай. Ушул үйгөң ай туш келдик. Ушул мороженыйга туш келдик. Тыгыдык. Ушундай жерлер бар беле? Не, мороженое саперейин атасызбы? Сөннөсө. Жок, жөн эле кой, тамашалап койдук. Жарамазан айтпай элебиз, биз сизден суроо сурайын деп эле келген эмеспиз. Сиз бизден суроо сураңыз. Микрофонду кармаңыз. Суроо бериңиз бизге. Жок, суроом деле жок. Ушундай жарамазан айтып келсе, мороженое бере бересиңер. Ооба. Жакшы. Орозосузбу? Жок, орозо эмес. Мондай жакыныраак кармаңыз. Мага суроо бериңиз эми. Болбойсузбу? Суроо жокпу? Салам алейкум. Талгат Чымчык конот тааныш алсак болот. Аты жөнүңүз ким болот? Атым Самат болот. Самат болоттун каяктан кайтып келе жатат? Айланып. Канча жолу айландыңыз? 5-6 жол айландым го. Каякта айланып атасыз? Ушусун тегерегин эле айланып атам. Көп айланган адамдын башы айланбаш болот дечи эле. Азыраак айланыңыз, тамаша. Самат, мага суроо бериңизчи. Так. Неожиданный суроо болду да. Сиз журналистсиз, мондай. Аха. Өзүңүздүн үйүңүздү угуш үчүн мондай микрофон. Меники угуш үчүн мондай. Сиз кайсыл кесиптин ээсисиз? Журналистика. Негизи актёрчулук, чеберчилик да барбы? Окуган эмессиз? Канча жашта болосуз? Жашым жаш эле жигитмин. Жаш эле жигитсиз. Жакшы, анда жакшы сулуу жигит экенсиз. Сизди көрүп Рахмат. Ийгилик сизге да, сиз да сулуу экенсиз. Кыздар токтосоңор, сүйлөшүп калалы, Саламатсызбы? Кандайсыз? Подругалар токтосоңуз? Токтоп койсуңар, пожалуйста. Алло. Кандай Анара? Жакшыбы? Денсаулык жакшыбы, иштер жакшыбы? Вот биз ошо жөн эле көчөдө жүргөнбүз, темселеп. Иштериңиз жакшыбы? Анара деген кыз бул өзү журналистикада окуйт, азыр мага суроо берет. Саламатсызбы, урматтуу Азирет мырза? Саламатчылык. Көчөдө эмне кылып жүрөсүз? Көчөдө темселеп кой кайтарып жүрөм. Койлоруңуз жакшы экен, эчкилер эмне көрүнбөйт? Эчкилер тетигине келип атат. Эки эчки бул жака кетип калды, тетигинде турат. Тартып койсо бар, эки эчки болот. Кийинки суроолорго өтө берсек. Чабан болгондон кийин эми колдо таяк болуш керек, аса таягыңыз көрүнбөйт. Мына таяк менен турбайбы? Аса таяк. Ушуну менен кайтарып жүрбөйм. Жакшы. 120 кой бар, бул жактан көрүнбөйт. Неме короо камап койгом, ак короо бар, ошол жака камап койгом. Ошол 120 койдон союп, же сатып бир нерсе кылбайлыбы? Мейли, могу Рамазанда соёлу, ооз ачарга 2-3 сойсок, бирөөнү сойсок 1 айга жетет, семиз болот аларчы. Кийинки суроолорго өтө берсек. Давайте мен суроо берейин анда. Сиздин жолдошуңуздун кайненеси сизге ким болот? Батыраак суроо жооп бересиз. Сиздин жолдошуңуздун кайненеси? Апам болот. Сиздин апаңыздын кайненеси ким болот? Чоң апам. Чоң апам? Чоң энең болот. Чоң эне, эми бизде чоң апа дейт да. Сиздерде чоң, сиз каякта чоң апа дейт? Нарында. Нарында чоң апа дейби? Жакшы. Сиздин бөлөңүздүн кошунасы сизге ким болот? Кошуна? Кошуна болбой, бөлөңүздүн кошунасы болот сизге. Ооба. Анда ийгилик сизге, туткан розоңуз кабыл болсун. Жакшы жетиңиз, ийгилик, турмушка чыга элексиз. Жок. Анараны издеп көргүлө, эле турмушка чыга элек да. Ийгилик, давайте жакшы аргыла.